Саламатсыздарбы, урматтуу менин көрүүчүлөрүм, арбаңыздар. Өткөн көрсөтүүбүздө Манас Түрк университетинин окутуучусу, Кыргыз Республикасынын Жаштар сыйлыгынын лауреаты, балдар акыны, Жазуучулар союзунун мүчөсү Элмира Төлөкованын Жашынмак деген китеби менен биз долбоорубузду, кыйырдагы кыргыздардын балдары үчүн деген долбоорубузду баштаган элек. Мына экинчи чыгарылышына кезек келип жетти. Бүгүн ушул бул китепке кирген мына Тайгүлүк деген мына ушул ырдын келип чыгыш тарыхына, котормолоруна кимдер которгон, мына ушул боюнча сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Анан адаттагыдай эле өткөндөгүдөй ушул Тайгүлүк деген ырыңызга кененирээк бир токтолуп кетсеңиз, тарыхы кандай болду, качан жазылган? Бул Тайгүлүк деген ырды жазып калышыма деле ушу атка жакын болгонум себеп болгон болуш керек да. Анткени мен бала кезимде ат минип чоңойгом. Буга дагы себеп атамдын почточу болуп иштеп калышы себепкер болгон да. Атам колхоздун көп иштеринде иштеген. Анан өмүрүнүн акырында ушу ден соолугуна байланыштуу кайдан иштейм деп анан ушу поштодон иштеп калды эле да. Пошточу болгон. Анан ал убакта ат минип алып гезит таратчу да. Жанагы Чыңгыз Айтматовдун эрте келген турналарындагыдай эле пошточулар ат минип алып көчөмө көчө кыдырып гезит журналдарды берчи. Анан атам ооруп калган маалда мен атты өзүм токуп минип коңшу айылга, Аң Өстөн айылына, мен өзүм Актөбөлүкмүн. Аң Өстөн айылынан барып гезит алып келчимин. Ошо коркпой, мен 7-8 класс окуп жүргөндө элдин пенсияларын дагы, балдардын акчаларын да ишенип берчү экен да. Ошолорду алып келип, келатканда эле эки көчөнү таратып, гезиттерин таратып келчимин. Анан түш болуп кетчи, мен атты иниме тапшырып, сарайга алып барып кошчу, өзүм болсо мектепке кетчү элем. Ошол нерсе баары бир таасирин тийгизип, баягы аттын дем алганынан бери сезип калсам керек. Анын туруп алып уктаганын ошон үчүн билем да. Анан кийин ырга айланган десем болот. Акыл эсибизде, каныбызда, жаныбызда ошол башыбыздан өткөргөн окуялар жашай берет экен дагы, анан бир күнү өзү ыр болуп чыгат экен. Муну атайын жазайын деп деле ойлобойбуз. Жанагынтип Жашынмак, Тайгүлүк, Көз таңмай деген ырлар чогуу жаралган да. Анан өзү мен муну жазайын дебейсиң да, ыр жазганда өзү келет да, саптары менен келип калат. Анан Тайгүлүктү жазат турбаймынбы деп жазып коебуз да. Ошону атаңыз пошточу болуп атса, жанагынтип атты минип алып кыдырманы кыдырып, сыдырманы сыдырып жүрсөм. Ээрди өзүм токучумун. Аттын ээрин өзүм токуп. Карабайсыңбы, айылдын неме кандай керемети. Бул Тайгүлүк дагы узак убакыт редакцияланып, оңдолуп жүрүп отурганан кийин китепке кирди. Бул ыр дагы которулган да, Бул ыр дагы которулган. Ырды Жазуучулар союзунун мүчөсү Жылдыз Акаева кыргыз тилинен орус тилине которгон. Жана ага авторлош болуп Орусиянын Жазуучулар союзунун мүчөсү Анна Бичевина экөө орус тилине которгон. Ал эми ушул эле ырды англис тилине филология илимдеринин кандидаты, доцент, Кыргыз Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Алтынай Токтоматова которгон. Бул ыр дагы ошол жана китептин бет ачарында 3 тилде окулган. Анан 3 тилде окулду. Бул окуган окуучуларды айта кетейин. 99-орто мектебинин окуучулары Абдибапов Нурел кыргыз тилинде, Буранбоев Билал орус тилинде, Чыңгызов Абдималик англис тилинде көркөм окуп беришти. Анан бул ырдын обону бар. Обонун Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Догдурбай Урманбетов агай жазып, бир күнү эле телефон чалат. Ай, укмушсоң обон чыкты, Элмира. Бул жашай турган чыгарма болду бул ырың. Деп телефон чалып калды, анан уккум келди. Абдан жакшы чыгыптыр обону. Жаңылбасам ушул ырды дагы Канат Дилдосов ырдап чыккан болуш керек эле. Эң алгач ырдап чыккан ушу. Бир жолу Канат Дилдосовду карындашы экөөнүн чогуу чакырып, Манас университетинде ушу поэзия кечеси болгондо ырдатканбыз дагы. Анан студенттер аябай жакшы кабыл алышкан. Атам тайга мингизип, тайды таптап баккын дейт. Тай уктабайт түнгүсүн, күнү түнү жем чөп жейт. Чү, Тайгүлүк,
күлүктүгүн карачы. Ата бабам сыйлаган ата адамдын канаты. Тай, жан досум тай, уна ат сыйлаган жөө жүрбөйт. Бирок кызык биздин тай, туруп алып үргүлөйт. Ат үстүндө төрөлүп, ат үстүндө ойногон. Мен кыргыздын уулумун, ата жолун жолдогом. Мен азыр ушул орус тилинде айтып берем. Мне исполнилось 2 года, а уже я на коне. Окружи коня заботой, говорит мой папа мне. Дай травы, дай вкусный корм, а пои его помой. И тогда, конечно, он будет друг покорный твой. Но, сок, на мне страшен бугорок. Скачем быстро мы с тобой, будто крылья за спиной. Вот машина, друг железный, может он не спать не есть. У меня же друг любезный, у меня лошадка есть. Нет мотора у лошадки, нет резиновых колес, но зато есть у лошадки уши, глазки, грива, хвост. Сын кыргыза, буду всадник предков, путь продолжу я. И с конем я не расстанусь ни за что и никогда. На коне мой дед родился, рос отец мой на коне. Мне их опыт пригодится, их пример поможет мне. Мен ушул ырды англис тилинде айтып берем. Wind yelling, mountains are yelling, my daddy said. I should take care of this kid. It doesn't sleep and eats all day and night. Come on, my wind yelling. Look how fast my horses, our ancestors respected horses, for they gave our people wings. My yelling is my friend and my car. He doesn't lie down to those. Show your horse respect and you will always have a vehicle. A true Kyrgyz son. I was born on horseback. We handle horses easily and cherish traditional values. Дал ушул тай күлүк деп аталган Элмире жекебиздин ырына Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Догдурбай Урманбетов агайыбыз оон жазган. Азыр алдыңыздарга Аруна борборунун балдары аткарганы турат. Бийди даярдаган хореограф Айгерим Кадырбекова. Ата бабам
келип биздин кыйырда жүргөн кыргыздардын балдары үчүн ушул тайгүлүк ырыгыңыз туурасында айтып бергениңизге чексиз ыраазычылык билдиребиз. Кийинки жолугушууда Кудай буйруса жазды күтүү деген ырыгыңыз бар, мына ого чыккан. Мына ошол туурасында кенен сөз кылабыз. Келерки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Кааласаңыздар менин каналыма катталып, жазылып, Элмира эжеңерге комментарий калтырып койсоңуздар болот.